менен Украинаны тынчтыкка чакырды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Орусия менен Украинаны ок атышууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чакырды. Трамп бул тууралуу 7 декабрда Трус социалдык тармагына Сириянын президенти Башар Асаддын режиминин кулашын комментарийлеген билдирүүсүндө жазган. Асад эми жок, ал өз өлкөсүнөн качып кетти. Анын коргоочусу Владимир Путин башына турган Орусия эми аны коргоого кызыктар эмес деп жазган Трамп. Ал Москванын Сирияга болгон кызыгуусу жоголгонун Украинадагы согуш менен байланыштырды. Анда 600 миңдей орус жоокери согушта жарадар же набыт болгон деп айтты. Трамп ошондой эле Украинанын президенти Владимир Зеленский согушту токтотуу үчүн Орусия менен келишим түзүүнү каалай турганын белгиледи. Ал Украина 400 миң аскерин жана миңдеген жакын тургундарын жоготкондугун кошумчалады. 7 декабрда Парижде АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп, Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Франциянын лидери Эммануэль Макрон жолугушту. Зеленский жолугушуудан кийин социалдык медиадагы расмий платформаларына жолугушуу жемиштүү өткөнүн жазды. Элибиздин абалы майдандагы кырдаал, Украинага адилеттик жол менен тынчтык орнотууну сүйлөштүк. Барыбыз тең бул согуштун болушунча тез аякташын каалайбыз деп жазды. Трамп ноябрдагы шайлоодо жеңип чыккандан кийин биринчи жолу чет өлкөгө сапарга чыкты. Шайлоо өнөктүгү малында Украинанын президентин жана АКШнын Киевке берген аскердик жардамын кескин сындап, согушту тез арада токтотуунун планы бардыгын билдирген. Украина буга чейин орус армиясы өлкө аймагынан толук чыгып кетмейинче кандайдыр бир сүйлөшүү болорун четке каккан. Жакындан бери Зеленский эки тарап тең жаңжалды азыркы абалда токтотуп, ал эми орус күчтөрү ээлеп алган аймактарын Киев дипломатиялык жол менен кайтарып алары тууралуу сөз кыла баштады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Башар Асад отурган делген учак күтүүсүздөн радардан жоголуп кетти. Сириянын лидери Башар Асад отурган деген учак Дамасктан учуп чыккандан кийин бийиктигин жоготуп, андан соң радардан жоголуп кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Башар Асад отурган делген 218 номерлүү Ил-767 учагы бийиктиктен дароо жоготкону радардан байкалган. Анан кийин ал радардан жоголуп кеткен. Учак кырсыкка кабылышы мүмкүн, бирок азырынча бул маалымат тастыктала элек. 7 декабрда Египет менен Иорданиянын бийлиги Башар Асадты өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырган. Анын үй бүлөсү өткөн аптада Орусияга кеткен. Ошондой эле террорчулар Сириянын борборун толугу менен көзөмөлдөп, өкмөттүк күчтөр аларга туруштук бере албай жатканы кабарланды. ЖМК Сириянын президенти Асад авиакырсыктан каза болушу мүмкүн. Айрым маалыматтарга караганда Сириянын президенти Башар Асад бараткан Ил-76 учагы радардан көрүнбөй калганын РИА Новости жазды. Анда борт учкандан кийин 40 мүнөттөн соң Хомс шаарынан алыс эмес жерде деңиз деңгээлинен 495 метр бийиктикте жоголгону айтылат. Flight Radar 24 кызматынын маалыматы боюнча учактан азыркыга чейин кабар жок. Ретурс Асад өлкөдөгү абалдан соң Дамаск шаарын таштап белгисиз тарапка учуп кеткендигин жазган. Кийинчерээк агенттиктин маалымат булагы учак атып түшүрүлүп, ичиндеги Асад каза болушу мүмкүндүгүн айткан. Буга чейин Сириянын премьер-министри президент менен кечээ байланышканын, ал азыр кайда экенин билбей турганын билдирген. Эске салсак, Сириянын президенти Башар Асад өлкөдөгү кырдаалдан улам 7 декабрга караган түнү Дамасктан чыгып, белгисиз тарапка учуп кеткени айтылууда. Өлкөнүн аскерлери Дамасктан чыгып кетүүдө. Ал эми борбордук телеканалдын имаратын куралданган оппозиция ээлеп алганын Ал Жазирага ырастаган. Алар түз эфирге чыгып, мамлекетке көзөмөл орнотконун, Дамасты башкарарын билдиришти. Булак Спутник Кежи. Тышкы иштер министрлиги Москвадагы чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахаровада 93 кыргызстандык бар. 2024 жылдын 5 декабрында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кызматкерлеринин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык
коргоо жана миграция министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери менен Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкы башкармалыгынын чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайына кезектеги белгилешкен кызматтык чыгуу жүргүзүлдү. Анын жүрүшүндө аталган мекеменин жетекчилиги менен жолугуш өткөрүлдү. Жолугушуунун жүрүшүндө аталган борборго жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын, мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу, аларды өз мекенине өз убагында чыгып кетүү, мындан аркы өз ара ыкчам аракеттенүү, кызматташуу маселелери талкууланды. Ошондой эле кызматкерлер аталган мекемеде Кыргызстанга чыгарууну күтүп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары менен жолугушуп, жарандарды кызыктырган маселелер боюнча юридикалык кеп-кеңештер берилген. Ошол эле учурда жарандардан кармоо шарттары, укуктарынын бузулушу боюнча даттануулар түшкөн эмес. Маалымат үчүн, иш сапар учурунда Россиянын ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкы башкармалыгынын чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайында Сахарова жалпысынан Кыргыз Республикасынын 93 жараны болгон. Анын ичинен 6 аялдар. Булак Говоритова.